темир жол ишканасы бир канча убакыт мурда эле коррупциялашкан жана кирешеси жок, карыздан башы чыкпаган ишкана болчу. Бүгүн болсо ачык айкындуулук принцибинин негизинде абал такыр башка нукка өзгөрдү. Ишкананын 2021 жылы каржылык кирешеси кескин өстү. Алсак таза киреше 1 миллиард 510 миллион сомду түзүп, 2020 жылга салыштырганда 397,9 миллион сомго көп болду. Муну менен салык, соцфонд жана башка төлөмдөр да өстү. Одна из наших, наверное, тоже больших достижений – это мы выплатили задолженность перед фондом государственного имущества по чистой прибыли 50%. Мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы 2018-2019-2020 жылдарга болгон 500 миллион сом өлчөмүндөгү карызды таза кирешеден төлөдүк. Ошондой эле Россиянын, Тажикстандын темир жол ишканаларынын алдындагы карыздарыбызды төлөп жатабыз. Жалпысынан каржылык туруктуулук бизде бар. Буюрса, бул туруктуулукту ушул жылы сактайбыз. По задолженностям российским железным дорогам, по долгам, также таджикские железные дороги. В целом финансовая стабильность у нас присутствует, и мы сохраним эту стабильность и в этом году. Жылды киреше менен жыйынтыктаган ишкана былтыр иштеп тапкан кирешесине 30 жылдагы тарыхында биринчи жолу 100 жүк ташуучу жарты вагондорду сатып алды. Ар биринин баасы 3 миллион 800 миң рубльдан. 100 жарты вагонду сатып алууга 380 миллион рубль жумшалган. Сатып алынган вагондордун биринчи партиясы өткөн жылдын декабрында келген. Бүгүн өлкөгө жүк ташуучу вагондордун кезектеги партиясы келди. Кыргыз темир жол ишканасынын жүк ташуучу вагондорунун паркы дагы жаңы 10 жарты жүк ташуучу вагондор менен толукталды. Россиянын өндүрүшүндөгү бул жарты вагондор менен эми дан эгиндеринен сырткары тагыраагы суудан коркпогон катуу жүктөрдүн баары ташылат. Жаңы келген вагондор Бишкек-1 станциясында турат. Ар биринин техникалык көрсөткүчү 70 тонна, же 88 куб жүктү ташыйт. Вагондор көмүр, катуу металлдарды ташууда пайдаланылат. Бул Орусия Федерациясынын вагон куруучу Алтай вагон заводунан келди. Буюрса, бул вагондор 3 жылдын ичинде актап чыгат деген ишенич бар. Ар бир вагонду бул баягы биз собственниктеп коебуз. Бир вагон буюрса 1 айда $1000 табат деген ишеничтебиз. Бул жарты жүк ташуучу вагондор бизге гана эмес, Казакстан мамлекетинде, Россия Федерациясында, Өзбекстанда деле бул эң керектелүүчү жүк ташуучу состав деп айтсам болот. Февраль айында дагы 30 дана вагон жеткирилет. Жалпысынан ушул жылдын биринчи кварталына чейин 100 жарты вагон толук келет. Должны были эти 30 вагонов прийти чуть раньше, в январе месяце, но в связи с пандемией, то, что в Российской Федерации тоже заводы работают не на все 100%, а немного задерживаются. Но к февралю они обещают, что поставят. Вагондор эртерээк келиши керек эле. Бирок пандемияга байланыштуу Россиядагы заводдордо иш чектелип бир аз кечикти. Жүк ташуучу вагондорду алуу пландарын ишке ашыруу Кыргыз темир жолунун кыймылдуу составын жаңыртууга жана чарбалык субъекттердин темир жол транспорту менен керектүүлөрүнүн өсүшүн камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. 2021-2025 жылдарга чейин стратегиялык өнүгүү планын ишке ашыруунун алкагында темир жолдун жүк ташуучу паркына 800дөн кем эмес вагон алуу пландаштырылган. Декабрда келген вагондордун баарын Россия уже бизге оформить этип берди. Бүгүн как раз документтердин баары келип түштү. Келген вагондор уже өзүбүздүн каттамыбызга камтылдык. Мындан тышкары Кыргыз темир жолундагы транспорттук процесстердин коопсуздугун жогорулатуу үчүн мамлекеттик каражаттардын эсебинен 20 чакырым рельс сатып алынып, учурда аларды төшөө иштери жүрүп жатат. 2647 тонна, ал 20 километр пути болот. Казыркы убакта 8325 метр рельс келди, жаңы рельс келди. Geldi 6370 метрди салдык уже. Бирок ал жумуш дагы эле уланып атат. Казыркы моментте иштеп атат балдар и Россиядан рельс келип атат. Анан ошо 21-жылда эле өз каражатка деле 20 миң штук шпал железобетон шпал алдык. Анын 3,5 километрди алмаштырдык.
Эми бул аба ырайга карата андай алмаштыруу жумуш токтоду. Аны буюрса эми эрте жазда аба ырайы жакшы болсо улантырабыз. Темир жолдун рельсин алмаштыруу тартиби бар. Ага ылайык 350 000 тонна жүк өткөндөн кийин алмаштырылыш керек. Өлкө боюнча дагы алмаштырылууга муктаж 64 чакырым темир жол бар. А бирок бизде атайы дефектоскопный тележка бар. Рельстерди жума сайын бир жолу өтүп карайбыз. Если дефект тапсак, анда ошо маал эле алмаштырабыз. Азыркы күндө темир бетон шпалдар чет өлкөдөн сатып алынып алмаштырылып жатса, аз убакыттан кийин атамекендик ишкана керектөөнү аткарып калат. Бул үчүн Кыргыз темир жолунун өздүк өндүрүштүк базасында темир бетон шпалдарды өндүрүү боюнча заводду куруу маселеси да иштелип жатат. Завод курууну каржылоо инвесторлор менен кызматташуунун натыйжасында жана ишкананын өздүк эсебинин негизинде ишке ашат. В этом году у нас одна из основных задач – это строительство железобетонного завода по выпуску железобетонных шпал. Я думаю, что к апрелю, к маю мы уже... Бул жылдагы максаттарыбыздын бири темир бетон шпалдарды өндүрүү боюнча заводдун курулушу. Буюрса долбоорду апрель-май айларында ишке киргизип, алгачкы жыйынтыктарды көрүп баштайбыз. Ишкана жергиликтүү ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында кант кызылчасы менен көмүр ташууда жеңилдетилген тариф менен кызмат көрсөтүп келет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 2021 жылы күз-кыш мезгилдеринде кара кече көмүр кенинен көмүрдүн тоннасын жеңилдетилген баада 436 сом менен ташып берген. Санариптик жана каржылык ачык айкындуулук процесстеринин алкагында онлайн кассалык көзөмөл машинасы жана электрондук эсеп фактуралар Кыргыз темир жолу ишканасына накталай эмес төлөм системалары киргизилди. Безусловно, могу сказать одно, то что все наши обновления, реформы. Бул жасалып жаткан иштер, реформалар, жаңылануулар биринчи кезекте биздин президенттин эмгеги. Анын колдоосу жок, биз буларды ишке ашыра албайт элек. Поддержки, без его понимания мы бы, наверное, не смогли бы это все реализовать. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы келечектүү долбоорлор менен да иштеп жатат. Мисалга, Кытайдын инженердик корпорациясынын номер 3 темир жолу ишканасы менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлган. Бул документке Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын стратегиялык өнүгүү планын ишке ашыруу, балыкчы, Кочкор, Кара кече темир жолун куруу боюнча инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу максатында кол коюлган. Ошондой эле темир жолчуларга өздөрү жол куруусу боюнча президент тарабынан тапшырма коюлган. Ишкананын жетекчилиги максатты ишке ашыруу мүмкүн экенин жана ал жакынкы келечекте боло турганын айтат.